Кыргыз тили 3 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңарбы балдар? Барыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Жагымдуу маанай менен анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин өткөн чагы. Биз өткөндө этиштин учур чагын, келер чагы жөнүндө сөз кылганбыз балдар. Этиштин канча чагы бар экенин дагы эске салып кетишим керек силерге. Этиш деген бул эмнени этиш бул сүйлөмдүн ичинде кыймыл аракетти көрсөтүп турат, балдар. Ошол себептен кайсы гана эмне кылбайак, биз этиштин кыймыл аракети аркылуу этиштин чактарын биле алсак болот экен балдар. Эми сабактын максаты менен таанышабыз. Кыргыз тилинде этиштин канча чагы бар экенин билебиз. Этиштин өткөн чагын качтырып сүйлөм түзө алабыз. Сүрөттөр аркылуу этиштин өткөн чагын көрсөтө алабыз балдар. Анда эмесе этиштин өткөн чак деген эмнени көрсөтөт жана кандай суроолорго жооп берет. Ошол жөнүндө азыр маалымат алгыла балдар. Ошондой эле иш дептериңерге жазып отурсаңар болот. Этишти өткөн чак кыймыл аракети болуп өткөнүн билдирип, эмне болду, эмне кылды деген суроолорго жооп берет. Мисалы, калыс жылуу эмне кылды? Бул кыймыл аракеттин өтүп кеткендиги болот. Бул жерде жылуу кийинди эмне кылды? Жылуу кийинди карап, кыймыл аракет өтүп кетти. Эгерде кыймыл аракет учур чакта боло турган болсо, эмне кылат? Кийинет болмок бул жерде. Ошол себептен бул жерде өткөн чакта кыймыл аракеттин толук түрдө ишке ашып кеткендигин билдирген. Эгерде эсиңерде болсо, сериалга салгыч этиштин кандай чактары бар эле дагы? Аларга кандай суроо бериш керек? Эгерде билген болсоңор азаматсыңар балдар. Булар сөзсүз түрдө эсиңерден чыгарбашыңар керек. Эми азыр биз этиштин чактарын сүрөттөр аркылуу иштейбиз балдар. Сүрөттөргө көңүл бурсаңар, сүрөттөрдөн жакшылап карасаңар, сүрөттөрдө эки сүрөт тең оп-окшош болгондо үстөлдүн үстүндөгү кыздын барагы анын колундагы барак болуп турат, карагыла. Биринчи сүрөттө кыз үстөлдүн үстүндөгү баракты эмне кылып туруп, бир нерсе жазып жатат да, барак столдун үстүндө турат. Ал эми экинчи сүрөттө болсо эмне болуп турат? Барак, кагаз кыздын колунда болуп жатат балдар. Көңүл бургула. Эми суроо өзү турат, эмне кылды? Бул азыркы биз өтүп жаткан этиштин өткөн чагы эмне кылды деген этиштин өткөн чагына берилүүчү суроо болду балдар. Эми бул жакка көңүл бурабыз. Айсулуу апасына кат жазып бүттү. Эмне кылды? Жазып бүттү. Бул кыймыл аракеттин эмне кылды? Өтүп кеткендигин, өткөн чакты көрсөтүп жатат балдар. Эмне кылды? Жазып бүттү. Андан кийин карагыла. Бул сүрөттө болсо, ал эми бул сүрөттө карагыла. Бул жерде болсо, бул жерде кыймыл аракет ишке аша элек болуп атат. Кыймыл аракет ишке ашкан жок дагы. Не болду? Ошол кыймыл учур чагы. Мисалы, Айсулуу апасына кат жазат. Эмне кылат? Кат жазат. Бул этиштин учур чагын көрсөтүп жатат. Боло турган. Андан кийин бул сүрөттө да карагыла. Эки сүрөт окшош. Биринде кыймыл аракет ишке аша элек, биринде кыймыл аракет ишке ашып бүттү. Эмне кылды? Бала эмне кылып жатат бул жерде? Бала бул жерде боеп жатат короосун. Бул жерде боелуп бүттү. Ошол жерден эле өзүңөр эмне кылсаңар болот? Этиштин чактарын
биле алсаңар болот. Эмне кылды деген суроого карагыла балдар. Аскат дарбазаны боеп бүттү. Эмне кылды? Боеп бүттү. Этиштин өткөн чагы болуп жатат. Боеп бүттү. Эмне кылды? Боеп бүттү. Этиштин өткөн чагы болду балдар. Андан кийин эмне кылды? Бул жерде да карагыла. Сүрөттөрдө кыймыл аракеттер көрсөтүлүп турат. Биринде бул столдун үстүндө эмне кылды? Көңүл бургула. Эгерде өзүбүз ушул сүрөткө карап башкача бир сүйлөмдөрдү, этиштин чагын көрсөткөн сүйлөмдөрдү түзө алабыз десек, анда эмне кылсак болот экен? Өз алдыбыздагы сүйлөм түзө алсак болот экен балдар. Карап көргүлө, мен силерге мындай сүйлөмдөрдү бердим. Мурат тамак жасады. Эмне кылды? Жасады. Эмне кылды? Жасады. Бул кыймыл аракеттин эмне өтүп кеткен, өткөн чакты көрсөтүп берди балдар бизге. Андан кийин карагыла, аябагандай сонун сүрөттөр аркылуу биз сүйлөмдөрдү түзө алсак болот экен. Ошол эле кыймыл аракеттер этиштин ар кандай чактарын көрсөтүп бере алат экен бизге. Карагыла балдар. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сүрөт туруп атат. 8 сүрөттү көрдүңөрбү балдар? Эми ушул 8 сүрөткө биз эмне кылсак болот экен? Сүйлөм түзсөк болот экен. Этиштин эмне ар кандай чактарын катыштырып сүйлөм түзө алсак болот экен. Эми бул жерге көңүл буруп кеткиле балдар. Бул сүрөттү карасаңар, биринде бала сүрөттү кыймыл аракеттин учур чагы болуп жатат, бул жерде өткөн чагы. Кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот экен бул жерге? Мынакей, мисалы, Асан сүрөттү илет. Эмне кылат? Илет. Учур чак. Асан сүрөттү илип бүттү. Эмне кылды? Илип бүттү. Ойноп жатат. Бул жерде үйгө тапшырмада мен ушуну берип калышым мүмкүн. Ушул сүрөттөрдү карап, сүйлөм түзгүлө деп кыймыл аракеттерди карап, чактарды келтирип жазсаңар болот. Мынакей бул жерде бүт бардыгы толугу менен көрсөтүлүп жатат. Ойлонуп турабыз, балким бул сүрөттөргө кайра келишибиз мүмкүн. Кимде ким ушул сүрөттөрдүн бардыгына ар бир этиштин 3 жагын келтирип сүйлөм түзгөн болсо, азаматсыңар балдар. Анан бул сүрөткө кайра кайрылабыз. Так, бул жерден да карагыла. Бул эртең мененки баарыбызга ден соолукка пайдалуу болгон көнүгүү ишин жасап жатат. Көнүгүү ишин жасап бүткөндөн кийин бул жеңил душка түшүп атат, сууга түшүп атат. Карагыла. Болот эмне кылып жатат? Көнүгүү иштеп жатат. Учурчак. Болот эмне кылды? Чуркады. Эмне кылып жатат? Сууга түшүп жатат. Этиштин 3 жагы тең бизге берилип жатат. Эмне кылды? Азамат эртең менен эрте туруп көнүгүү жасады. Карагыла. Азамат эртең менен эрте туруп көнүгүү жасады. Эмне кылды? Азамат стадионго барып чуркады. Азамат үйгө келип жуунду. Мына эми ушуну балдар, бул жерде биз этиштин өткөн чагын гана көрүп туруп атабыз. Мына Азамат эртең менен эрте туруп көнүгүү жасады бул этиш эмне кылды? Мынакей этиштин өткөн чактары болуп атат. Эми ушуну биз эмне кылат? Көнүгүү жасайт. Эмне кылат? Көнүгүү жасайт. Көнүгүү жасап жатат дей турган болсок, мына биринчисинде көнүгүү жасайт десек, эмне келер чак болот. Көнүгүү жасап жатат десек, учур чак болот. Көнүгүү жазады десек, анда бул өткөн чак болот. Көрдүңөрбү? Бир эле сүрөттөн биз 3 чактагы этиштин 3 жагын көрсөткөн сүйлөмдөрдү түзө алсак болот экен. Чуркады. Азамат чуркайт. Азамат чуркап жатат. Азамат чуркады. Этиштин 3 жагы көрсөтүлдү. Азамат жуунду. Азамат жуунат. Азамат жуунуп жатат. Азамат жуунду. Көрдүңөрбү? Мына этиштин ушинтип 3 жагын биз түзө алсак болот экен. Баарыңар бир түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм балдар. Эгер кааласаңар иштептериңерге жазып, мына этиштин азыр бул жерде өткөн чагы көрсөтүлүп туруп атпайбы, балдар?
силер ушуну учур жакка, келер жакка айландырып жазсаңар болот. Эгерде кимди ким түшүнүп иш дептерине жазып отурган болсо, азаматсыңар балдар. Эми карагыла. Учур жак, келер жак, өткөн жак. Мынакей, бул этиштин үч жагы. Учур жак бул кыймыл аракеттин учурда болуп жаткандыгын көрсөтөт. Келер жак кыймыл аракеттин ишке аша элегин, эми болоорун айтат. Ал эми өткөн жак кыймыл аракеттин өтүп кеткендигин көрсөтөт бизге балдар. Эми карагыла бул жерден. Иш дептерге жазып отурганыңар жакшы болуш керек деп ойлойм. Анткени иш дептерге жазып отурганда биз баардык нерсени үч жакты жазсак, тема аябагандай эле түшүнүктүү болуш керек бизге. Карагыла эми. Учур жак. Мен кино көрүп жатам. Келер жак. Мен кино көрөм. Өткөн жак. Мен көрдүм. Аябагандай сонун сүйлөмдөр болду балдар. Эми ушуну эле биз ушундай сүйлөмдөрдү кайра эле эмнеге айландырып берсек балдар. Кана карап көргүлө, көңүл бургула. Биз тоого бара жатабыз. Учур жак. Эмне кылабыз? Бара жатабыз, Эми келер жак кана балдар ойлонобуз. Келер жак кандай болушу мүмкүн? Биз тоого барабыз. Биз тоого бардык. Иш дептерге жазып отурабыз балдар. Андан кийин мен тапшырма кылып жатам. Учур жак. Мына кыймыл аракет ошол учурунда болуп жаткандыгын көрсөтүп жатат. Андан кийин мен тапшырма кылам. Анан мен тапшырма кылдым. Мен тапшырма кылып жатам. Мен тапшырма кылам. Мен тапшырма кылдым. Балдар көрдүңөрбү? Иш дептерге жазып отурууга мен силерге убакыт бергенге убактыңар бул убакытты берип атам силерге балдар. Карагыла эми учур жакта. Мен кино көрүп жатам. Биз тоого бара жатабыз. Мен тапшырма кылып жатам. Мен кино көрөм. Биз тоого барабыз. Мен тапшырма кылам. Мен көрдүм. Биз тоого бардык. Мен тапшырма кылдым. Булар этиштин үч жагын көрсөткөн эмнелер болду, сүйлөмдөр болду. Бүгүнкү тема түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойм балдар. Мына бул жакта да азыр силерге чыгып атат. Айгүл бал муздак жеп жатат. Эми ушуну келер жакка кантип айландырсак болот балдар? Айгүл бал муздак жейт, Тура эле. Мынакей. Өткөн жак кандай болушу мүмкүн балдар? Ойлонгула. Мен силерге убакыт берип атам. Ойлонобуз балдар. Айгүл бал муздак жеди. Айгүл бал муздак жеп жатат. Айгүл бал муздак жейт. Айгүл бал муздак жеди. Азаматсыңар балдар. Иш дептерге жаздыңарбы? Иш дептерге жазып алганга убакыт берем. Ушул жерден эле биз эмне кылсак болот экен? Суроолорду түзгөндү билсек болот экен. Учур жакка кандай суроо? Көрүп жатам. Эмне кылып жатам? Көрүп жатам. Эмне кылып жатам? Келер жакта эмне кылам? Көрөм. Өткөн жак көрдүм. Эмне кылдым? Көрдүм. Эмне кылдым? Бардык. Эмне кылдык? Бардык. Эмне кылдык? Тапшырма кылдык. Кылдым. Эмне кылдым? Бал муздак жедим. Бардыгы силерге түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойм. Бүгүн мынакей биз этиштин өткөн сабакта этиштер жөнүндө сөз кылганбыз. Анан этиштин чактары эмнени, кыймыл аракеттин кандай учурларын көрсөтөт жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Мына сүйлөмдөрдө силерге ачыктап көрсөтүлүп турат, балдар. Эми биз эмени жомоко сүйлөө кебибизди өстүрүш үчүн азыр биз жомоко кезек беребиз. Жомокту кунт коюп угуу менен этиштин чактарына, кыймыл аракеттерине көңүл буруп отурсаңар балдар, 40 калп жомок. Кунт коюуга аз. Илгери заманда Тилехан Залим хан болгон экен. Ал бир күнү отуруп өзүнчө жинденип кан ичмей кармаптыр да мындай өкүм жарыялаптыр. Ким 40 калп айтып берсе, мен ошого кызымды берип, аны күйөө бала кылып калам. Эгерим 40 калп айтып бере албай, мен алдыма келгендер дарга асып өлтүрөм деп, бозо менен аракты аралаштырып ичкен хан күпүлдөп базирлерине. Ошону менен көптөгөн кишилер хандын алдына келип, калп айтып берип, кызын алам деп айтып бере албай,
өлө бериптир. Хандын дарына асылып, анын тамашасына хан кумарын кандырып жатат экен күнүгө. Бир күнү бир жетим бала: "Мен Тилеханга 40 калп айтып бере алам" деп келип калат. Баланын кебетесин көргөн кишилер балага насаат айтып: "Курулай өлүп каласың, жөн кетип кал" дешет. Баланын кейпи жүдөө, колу буту турулуп, жарылып, кийими жыртык, бутунда жаман чарыгы бар экен. Өмүрүндө хан нанга карды тойбой терис сөгүнү чапташып, ыргыйдай көрүнгөн курамы 15 жаштарда бар экен. Эл кой дегенге көнбөй, бул жетим Тилеханын дарынан өлгөн кишилердин жаны менен жаным артык беле, ошонун бирөө болом деп койду. Ошондо эл журт ал жетимдин оюна коет. Жетим бала Тилеханын алдына кирип, ийилип салам берет. Тизе коюп баш уруп отурат. Ошондо хан сурайт: "Сен эмне келдиң?" "Мен сизге 40 калп айтып бергени келдим" деп жооп берет. Анда хан: "Кырчын өмүрүңө кыйбай жөн кетип кал, кырчын өмүрүңдү кыйбай жөн кетип кал" деп баланы таңазарына албаптыр. Ошентип хан чымындап жаным 40 артык эмес деген экен. Чымындай жаным өлүмдөн артык эмес деп айткан экен. Мен атамдын белинде, энемдин курсагында жатып, неберемдин жылкысын багып, 10 жыл ичинде калың бүтөп, өзүм катын алдым. Мунун бирөө да калп эмес, баары чын ханым дептир. Жылкы багып жүрүп, жай Саратанын ысыгында жылкылар суусап кетти. Суу издеп бир жерге барсам, бир кудуктан суу ашып чыгып тоңуп калыптыр. Мына көрүң, ханым, жай Саратанда муз тоңгон ошондо көрдүм. Ал музду чагып суу чыгаруу үчүн балта менен чаптым. Балтамдын мизи сынды. Темене менен чокудум. Темененин учу токол болду. Бир малда курсагым кеңеш салсам, мындай акыл болду: башыңды жуулуп алып урсаң, анан муз жарылат деди. Мойнумду толгой кармап, башымды жуулуп алып музга урсам, муз 2 бөлүндү. Муздун жаракасын жылкымды сугарып алдым. Жылкыларым суудан ичип, муздун үстүнө чыккан чөптөн обо бел, курчоодон чыккан чөптөн жумшап калды. Мен ошондо уктап калыпмын. Ойгонсом жылкыларым жок. Жылкы карап жүрсөм, чөптүн арасына бир коен чыга качты. Мылтыгымды коен чыгып качты. Мылтыгым менен коенду астым. Огу алыс кетти. Мылтык оозун, анан көөдөнү такап атсам, коен өлдү. Союп жасам, атым үркүп кетти. Эмне болду деп карасам, атымды ак куунун мойнуна байлап койгон экенмин. Атымды кармап коенду союйн деп камдансам, бычагым жок экен. Аны тишим менен сойдум. Коюндун этин бышыруу үчүн тезек тердим. Кемеге тезекти салайын деп жерге төксөм, тезектерим учуп кетип, карасам, тезек терек чөптүн арасынан бөдөнө терип алыпмын. Ошолор пыры деп учуп кетти. Коюндун этин туздап, күнүгө кактап, кебек кылып жеп, майын бир бүтүн эле казанга сызгырып алайын деп куйсам, агып токтобой берди. Соңунда тешик казанга сызгырып алдым. Коюндун майын бир төөнүн, бир өгүздүн кардына куйдум. Ашканын өзүнүн кардына куюп алдым. Ошолор менен шилеп жатсам, бир айгырым жоголуп, 10 күн, 10 ай, 10 жыл издеп таба албадым. Мына бул калптар жөнүндө айтылып атат, балдар. Эми ошол калптарга суроолорду беришим керек, балдар. Калп деген өзү эмне? Калпты айтуу туура деп ойлойсуңарбы, балдар? Калп айтуу негизи туура эмес, бирок ошол калпты бул бир адабиятта бир өзгөчө жанр болуп эсептелинет. Калпты жомокко салып айтса болот, мына ошол себептен хан өзүнчө бир баланын бул окуясы, бир фантазия деп айтсак болот. Бул фантазия, бала өзүнүн фантазиясын аябагандай сонун кылып ханга жеткирип берди. Хан кандай шартта кызын күйөөгө берем деди. Хан канча адамдын башын кыйды. Хан эмне үчүн кызын балага берди? Хан кандай шартта кызын күйөөгө берем деди эле. Хан бул кызын мага ким жакшы калп айтып бере алса, ошол кызымды берем деген. Ошол чортомон бала эмне кылды? Айтып бере алды. Хан көптөгөн адамдардын башын кыйган, эгер билсеңер. Хан эмне үчүн кызын балага берди? Анткени бала калпты кандай бир куйлуштуруп, ханга жаба тургандай кылып айтып бергендиги үчүн хан кызын балага берди. Бүгүн биз этиштин жактары жөнүндө сөз кылдык. Бул жерден дагы жомоктун
тарбиялык мааниси канчалык силерге жакканы, канчалык деңгээлде жакты, ошолор дагы силер эмне кылышыңар керек, өз алдыңарча ой жүгүртүшүңөр керек. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз, үйдөн эчтин үч жагын колдонуп сүйлөм түзөбүз. Мен силерге буга чейин мынакей үч жакты келтирбедимби? Ушундай кылып сүйлөм түзүп берсеңер эң жакшы деген бааларды аласыңар. Анда эмесе саламатта калгыла. Сагыбыз ушу менен аягына чыкты. Сак саламатта